Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Нурсултан. Бүгүнкү видео бизде 3-январь уже жаңы жылдан кийин соода кылган видеобуз. И в общем, достор, жаңы жыл ушинтип келди, достор. Жаңы жылда өзүбүз биз сиздер менен дальше торговля кылабыз, обучение. И также, достор, бизде понедельниктен баштап биздин каналыбызга жаңы возможностьтор жана жаңы инструменттер кирет. Байкап туруңуздар, биздин телеграмыбызда баардыгы оповещать этилип турат. И также, достор, в общем, бүгүндөн баштап мен силерге Telegram AI ботду айткым келип жатат, достор, да. И Telegram бот, өздөрү билесиздер, биржевой котировкалардан торговля кылабыз, да. Негизи торговля болот. И биржевой котировкалар понедельниктен пятницага чейин болуп турат, да. Вот. И ошондуктан биз уже в скором времени биржевой котировкалардан анализ кылып торговля кыла баштайбыз, да. И ботту дагы сиздер алсаңыздар болот. Боттун ссылкасы ушул эле видеонун описаниясында болот. И потом уже дагы бир инструкция кылып чыгарамын уже понедельник күнү, да. Бүгүн бизде суббота, понедельник күнү дагы ушул тууралуу видео ролик кылып чыгарамын, достор, да. Вот. И бүгүнкү биздин задачабыз, достор, торговля кылышыбыз керекпиз. И балансыбызды 82 миңден ашырышыбыз керек болот, достор, да. Вот. И в общем, бүгүн бизде система ошондой эле болот. Биз сиздер менен фиксированный торговля менен соода кылабыз, да. И биз анализ кылышыбыз керекпиз, да, котировкалардан. Так, валютная пара АЕД теневая ОТС. Көрүп турганда деле бизде нисходящий тренд болуп атат, плавный. Бул жерден 1 мүнөткө мен сделкамды сатууга ача беремин, достор, да. Так, избранныйга коюп коелу. Избранныйга коелу дагы. И дальше, достор, биз кийинки котировкадан анализ жүргүзөлү, достор. Кийинки валютная пара австралиец канадец ОТС болот. Бизде көрүп турганда деле импульс болуптур могул жерден баштап. И бизде тренд восходящий болуп кетип бара жатат, да. Далее бизде индикатор RSI'быз зона перекупленностьтан чыкты. И все же, достор, дальше тренд үстүгө эле уланып кетип атат. Бул жакта дагы биз по тренду, достор, 2 сделка ачамын. $200 1 мүнөткө жогору, да. Все. Биз азыр стратегия по тренду ачып атабыз, да. Давайте избранный коелу. И сделкабыз биринчи АЕ теневая ОТСтен көрүп турганда деле бизде акыркы 3 секунд. И бул жерде биздин сделкабыз минуска жабылды, да. Давайте дагы бир жолу анализ кылайлы. 1 мүнөттүк таймфреймде нисходящий тренд дагы деле уланып кетип атат. Бул жерден дагы бир жолу шанс беремин и сделкамды дагы бир жолу ылдыйга ача беремин, достор, да. Так, и биздин валютная пара австралиец канадец ОТС. Биз бул жерде тренд менен торговля кылып аткандыктан биз бул астыраак уровеньдерден дагы перезаход кылып ача беришибиз керек болот, достор. Дагы бир шанс беремин. Бул жерде мен 6 сделка дагы бир жолу жогору ача беремин, достор. Биз бир стратегия менен торговля кылып атканда биз ошол стратегиябызды придерживаться этип 3 попытка беришибиз керек болот, достор, да. Мисалы бизде бул жерде австралиец канадецтен 3 сделка ачып атабыз. И 3-чү сделкабыз тең подряд биз жогору эле ачып атабыз, да, бир эле тарапка. Ошондуктан биз бул жерде по тренду анализ менен эле по тренду стратегия менен соода кылып жатабыз, да. И биздин сделкабыз АЕ теневая ОТСтен бул жакта дагы бизде получается экинчи попытка болду. Мынакей экинчи попыткабыз бул жакта плюска жабылды. Отлично. И биздин австралиец канадецибиз бул жакта 3-чү попытка болуп атат. 6 сделка менен бул жакта мен перезаход кылып атамын, да. Биринчи сделка $100 болду, экинчи сделкабыз $200 болду. Потом уже бизде 3 сделкабызды, мурдакы 3 сделка минус болду да. Биз 2 эсеге көбөйтүп атабыз. 6 сделка ачып атабыз. И сделкабызды плюска жаап кеттик, да. Сразу $400 биз плюска чыгып кеттик, достор. Отлично. Индикатор стратегиябыз иштеди. Давайте кийинки котировкаларга өтөйлү. Кийинки валютная пара канадец японская иена ОТС. Бул жерде бизде обширный көрүнүп турат. Бул жакта тренд восходящий волна менен жылып жатканын көрүп турсак болот. Азыр биз могул жерден бир сделка ачабыз азыр жогоруга. И если астыраак дагы түшө турган болсо, биз астыраак уровеньден дагы
ушул жерден дагы бир жолу перезаход кылышыбыз керек болот. Но пока что ушул жерден эле биз ача бергенибиз туура болот да. Давайте азыр мен программканы тамызайын и түшүндүрүп кетейин да. Мынакей bizde тренд негизинде восходящий болуп атат. Мурда могул жерден көтөрүлгөн, далее мынакей плавный волна менен көтөрүлүп атканын биз байкасак болот да. Мынакей ушул коридордун ичинде да. Бирок бизде дагы астыда уровень бар, мынакей көрүнүп турат. 2 уровеньден бизде отскок болуп тур мурда и возможно да ушул уровеньге чейин да түшөт, но биз пока что могул жерден жогору ачып көрөлү да. Возможно бизде дальше тренд уланып кетиши мүмкүн, потому что тренд бир эле направление болуп атат, жогору кетип атат. Ошондуктан азыр ушул жерден ачабыз. Если астыраак түшө турган болуп кетсе да, жанагы биз определять эткен уровеньге түшүп кете турган болсо, ошол жакта приблизительно биз жогору ачышыбыз керек болот да. Мынакей бизде коррекция болуп астыга түштү. Давайте либо күтүш керек, либо ушул жерден дагы экинчи попыткабызды ача берсек болот да. Мисалы давайте ушул жерден дагы 2 сделка ачайлы и вообще негизинде решающий сделкабызды биз могул линиядан ачышыбыз керек болот да, ушул жактардан. Но биз пока что ачып турабыз. Биз бул жакта көрүп атабыз индикаторлорубуз, мынакей RSI индикатор зона перепроданностьтан келип туруп, азыр график акырын өдө көздөй көтөрүлүп кетип атканын биз байкап турсак болот да. И также бизде мынакей могул жерден бизде падение болуп башталган и бул жерде график токтоп туруп, азыр бизде коррекция үстүгө көздөй коррекция болушу мүмкүн да. И бизде мынакей аллигаторубуз дагы мындай кайтып атканын биз байкасак болот да. Мындай келип кайтып атат разворот кылып. Ошол себептен биз бул жактан дагы ачып турсак болот пока что жогоруга да. Но если бул жакта дагы азыр минуска жабылып кала турган болсо, анда биз могул уровеньдерден ачышыбыз керек болот да. То есть бул жакта биз уже күтүшүбүз керек болуп калат. Возможно 1 саат, возможно жарым саат, пока график ошол уровеньге түшмөйүнчө да. Так, сделкабызды плюска жаптык. Далее кийинки котировкага өтөбүз. Кийинки валютная пара мат доллар ОТС. Бул жерден тренд восходящий биз реально көрүп турсак болот. Бул жакта мынакей линия бар и графигибиз четко ушул линиябыздан бизде график бир эле направленияда көздөй көтөрүлүп баратыптыр да. Бул жактан бизде азыр мынакей разлом сыяктуудай болуп атат. Бул уровеньибизди пробить, пробой кылып атат и биздин индикаторубуз дагы аллигатор мынакей кесилиштерди көрсөтүп атат да. И бул жакта RSI дагы бизде маленький же болбосо медленный спуск болуп астыга көздөй түшүп баратат. Давайте биз бул жакта пробить, пробойго ачабыз. $100 сатууга да. Но өзү мындай карап көрсөк, бул жерде мынакей прям четко бир эле линиябызда бизде график жогору көздөй көтөрүлүп башталыптыр эле да. Но бул жакта азыр могул моментте көрүп атканда деле бизде бул жерде уже линия пробой болуп, график уже күчүн жоготуп атат да. Ошол моменттен биз сделкабызды уже астыга көздөй ачып атабыз да. Давайте байкайлы кандай болуп жабылат экендигин. И по поводу биздин торговлябыз жөнүндө достор. Торговлябыз бизде 2 маал болуп турат биздин телеграмыбызда. Ким кошулгусу келсе, ким үйрөнгүсү келсе, с нуля биздин телеграмыбызга катталыңыздар. Ссылкалардын бардыгы видеонун описаниясында болот и жана биздин VIP каналыбызга да катталып алсаңыздар болот достор. VIP каналыбызда айткандагы эле биринчи сессия күндүзү саат 3 болуп башталат, жана экинчи сессия кечинде саат 9 башталат. То есть 2 маал торговля кылабыз да команда менен. Кошулуңуздар келсе достор, ссылкалардын бардыгы видеонун комментариянын башында болот, ошол жактан өтүп катталып аласыздар достор. Так, бул сделкабызды да плюска жаптык, балансыбызды уже $82.125 көтөрүп койдук. Плюс-минус где-то бир $600-650 биз балансыбызды көтөрдүк да. Отлично. Так, эми болсо дагы бир сделка ачабыз. Сделкабызды ушул эле котировкадан мат доллар ОТС. Көрүп турганда деле биздин уровенибиз уже туруштук бербей атат. Бул жактан дагы бир жолу мен бул жакта сделкамды сатууга ача беремин достор да. Мынакей медленно, но уверенно бул уровенибизди пробой кылып астыга көздөй кете баштады достор. Всё. Ушундай разломдорду биз байкап турсак болот да. То есть график бир эле направлениядагы бир күн, 2 күн жылып көтөрүлүп кете бербейт да. Какой-то момент болот, уровень пробой болот да. Либо дальше үстүгө көздөй көтөрүлө берет, но по-любому график кайтыш керек да.
могул жактагыдай да ушундай момент дагы болот достор. То есть уровень сынат, и уровень сынганда либо астыга түшөт, уровеньди пробой кылып, же жогору көздөй дальше кете берет. Но биз приоритет пробойго ачып атабыз бул жакта. Так, 15 секунд. И бул сделкабызды дагы успешно плюска жаптык дей берсек болот достор да. Биз канча сделка ачтык бүгүн, бул жерде где-то бир мынакей 2 сделка минус болуптур. Далее 3-чү сделка плюс, 4 плюс, потом 5-чи сделка минус, 6-чы сделка плюс, 7-чи сделка плюс и 8-чи сделкабыз азыр плюска болуп жабылып атат достор. Ушундай статистика болгону бир 15-20 мүнөттүн ичинде достор соода кылып биз силер менен $700 прибыль пайда көрүп атабыз да. Мен получается где-то бир $500-600 менен счетумда болгондой эле торговля кылдым да. Вот прям наглядный сиздерге пример. Если сиздер с нуля үйрөнүп торговля кылгыңыздар келсе достор, биздин командабызга кошулуңуздар. Ссылканын баардыгы видеонун описаниясында. Сиздер менен эми бүгүн кечки саат 9-да көрүшөбүз. VIP чатыбызда достор, ким кошулгусу келсе жазып кошулуп алыңыздар. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.